Саламатсыздарбы? Сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында чыгып жаткан Агроайым подкастын көрө баштадыңыздар. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Биздин бүгүнкү коногубуз Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн эң алгач ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы Бахар, саламатсыздар урматтуу биздин айыл чарба ишкерлери менен алектенген дыйкандар, фермерлер. Аскар мырза, биз подкаст жөнүндө маалымат берип коеюн сизге. Бул айыл чарба тармагында иш алып барган өндүрүшчүлөр, ушул жаштар болсун, аялдар болсун, ошолор үчүн бир пайдалуу маалымат берүүнү максат кылат. Ушул өндүрүш тармагында, айыл чарба тармагында кандай жаңычылдыктар бар, кандай маалыматтар аларга керек, ушул боюнча бир маалымат берүүнү максат кылат. Ошол үчүн сиз менен дагы ушул тармактагы жакшы бир өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кылалы. Айыл чарба тармагы бүгүнкү күндө кандай нукта баратат, эмне жаңычылдыктар бар, кандай өзгөрүүлөр бар? Туура айтасыз Бахар. Айыл чарба тармагы дагы башка тармак, экономиканын башка тармактарындай эле ордунда турган жери жок, өнүгүп атат. Анын үстүнө бул мен айтаар элем дүйнөлүк экономиканын да эң негизги багыттарынын бири. Себеби адам баласынын азык түлүк коопсуздугун камсыздалган тармактар бул айыл чарба тармагы. Биздин да Кыргызстанда ушул айыл чарба министрлиги кыргызстандыктардын, жалпы Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында аракеттер жасап келатабыз. Бүгүнкү күндө айыл чарбасы өнүгүүнүн үстүндө. Жалгыз эле Кыргызстанда эмес, баардык биздин кошуна мамлекеттерде да, алыскы мамлекеттерде да ушул жумуш жүрүп атат. Ушундай өнүгүү бар. Өнүгүү деген бир сөздүн ар жагында кандай маани бар? Биринчиден, бул айыл чарба өндүрүшүндөгү, өндүрүш каражаты жер иштетүүдөгү жаңы технологиялар. Биринчиси, бул жер иштетүүдө жаңы техника, жаңы шаймандар. Бул жер иштетүүдөгү. Көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дүйнө жүзүнүн эң алдыңкы биринчи саптагы турган техникалары, шаймандары, айыл чарба шаймандары келип пайдаланууда. Бул албетте мындай өзү эле келип калбайт. Бир топ макулдашуулардын иш алып баруунун жыйынтыгында болот. Анан эми аларды дыйкандарыбыз сатып алуу же болбосо ижарага алуу же болбосо лизингге алуу маселелеринде ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтү шарт түзгөн үчүн бүгүнкү күндө бизде ушуга жол ачылды. Мисалы үчүн 21 жылга караганда 22 жылда биздин Айыл банк аркылуу дыйкандарыбызга берген айыл чарба техникасынын көлөмү 2,5 эсе көбөйдү. Албетте бул абдан аз. Себеби биздеги Кыргызстанда 22 000 трактор, 2 000 дандегиндер, жыйнөөчү комбайндар, көптөгөн айыл чарба техникалары бар. Булар көпчүлүгү ушул акыркы 20-30 жылда жаңырбай калган техникалар бар да. Ошон үчүн эми жаңы технологиялар менен чогуу жаңы техника келет. Албетте айыл чарба өсүмдүктөрүнүн селекциясында дагы ордунда турган чоң өнүгүүлөр бар. Бүт дүйнө жүзүндө тилекке каршы бул багытта биз бүгүнкү күндө өтө чоң мактанычтарыбыз жок, бирок кошуна мамлекеттерде, алыскы мамлекеттердин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн селекциясында болгон жетишкендиктерди Кыргызстанга алып келүү боюнча аракеттерди мына былтыр билесиздер. Биз ушул 1 миллиард 34 миллион сомго Кыргызстанга 18.110 тонна алдыңкы сапаттагы, жогорку сапаттагы, жогорку репродукциядагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн алып келдик. Ошонун жыйынтыгы мына биз былтыр алган түшүмүбүз да кандуудан эгиндеринде дээрлик 2 эсеге жакын жогорулады. Бул үрөнчүлүк багытындагы жаңылыктар. Эми ушулардын баардыгы жер айдалып, же эгин себилгенден кийин, айыл чарба өсүмдүктөр эгилгенден кийин сугат маселеси бар. Биз Борбор Азиядагы суусу абдан көп, дээрлик 50%дан көп мөңгү бизде болгонуна карабастан, биз милдеттүү түрдө ушул сугат сууларын үнөмдүү пайдалануу багытында чоң иштерди алып барып атабыз. Бул кайсылар? Бул албетте биринчи жамгырлатып сугаруу технологиялары, экинчиси тамчылатып сугаруу технологиялары, көмөсканаларды куруу, ушулар аркылуу ошондогу айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү, мына ушулардын баардыгы бул жаңы технологиялар. Албетте булардын да турмушка ашуусу бир күндө эле же болбосо бир жылда боло калбайт, бирок айыл чарба министрлиги ушул багытта чоң иш алып барып атабыз. Биринчиден, мына
12-13 компания бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу ушул технологияларды дыйкандарга сунуштап атат. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин кыргызстандык дыйкандар ушул тамчылатып жана жамгырлатып сугаруучу шаймандарды Айыл банк аркылуу жана РСК банк аркылуу 6% ченде 7 жылга жеңилдетилген шартта лизингке ала алышат. Бул дагы бир топ колдоо да. Эми бул колдоолор түз эле багытта, айыл чарба багытында болуп аткан менен биз ушул жерде гендерлик калыстыкты ошону дагы эсепке алып жатабыз. Бул жерде биздин айыл чарбасындагы дыйканчылык менен, мал чарбасы менен алектенген, же болбосо кайра иштетүүдөгү алектенген биздин аял жолдошторго да колдоолор албетте болуп жатат. Айыл чарбасынын келечеги кимде? Айыл чарбасынын келечеги дагы башка багыттардай эле жаштардын колунда. Бүгүнкү күндө бизде ошол жаш фермерлердин дагы катары абдан көбөйдү. Себеби көптөрүндө аталарынан үй бүлөдө калып аткан айыл чарба бизнеси бар. Кандайдыр деңгээлде өнүккөн. Өздөрүнүн үлүшү бар, жери бар дегендей. Албетте да. Мына ушул түзүлгөн дыйкан чарбаларды мындан ары улантып кетүү ушул жаштардын мойнунда. Карап көрсөңүздөр, айыл чарбасы менен алектенген жаштар абдан көп. Албетте, балким көбүн эсе колдоо аларга жетпей жатышы дагы мүмкүн. Себеби ушул биз жеңилдетилген шартта берилген ушул кредиттер бир мезгилде бардык дыйкандарга жетпейт. Бирок бул абдан туруктуу жасалып аткан колдоо иштери бар. Мына эми жаңылыктар жалгыз эле дыйканчылыкта эмес. Жаңылыктар мал чарбасында да бар, кайра иштетүүдө дагы бар. Мал чарбасында мына бүгүнкү күндө биз ушул дагы эле ушул Айыл банк аркылуу, же болбосо РСК банк аркылуу дыйкандарыбызга бүгүнкү күндөгү продуктивдүүлүгү абдан жогору болгон дүйнөнүн мал чарбасынын селекциясын, алдыңкы түрлөрү, породаларын алып келүүгө шарт түзүп атабыз. Мына ошолор абдан активдүү алып кирип жатат Кыргызстанга. Бул бир чети. Экинчи чети ошол эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүүдө дагы биздин Кыргызстан, айтып коюшубуз керек, бул биздин кошуна мамлекеттердин ичинде кайра иштетүүчү жабдуулардын заманбаптыгы менен айырмаланат. Ошонун биздеги бүгүнкү күндө кайра иштетүүчү мекемелер мүмкүнчүлүктөрү чоң, бирок чийки заттын жетишсиздигинен мына баягы проекттик көлөмдөргө чыга албай жатышат да. Көлөмдү кантип көбөйтүш керек? Эми мисалы үчүн сүт алалы бүгүн актуалдуу болуп атпайбы? Биздин Кыргызстандагы 1.784.000 баш ирим yüzdүү малдын ичинде 868.000 баш саан уй бар. Уй кунажым болуп отур. Бирок булардын продуктивдүүлүгү аябай төмөн. Мына тактап айтканда 2022 жылдын жыйынтыгы менен 2034 литрден сүт саап алган болсок, биз бир уйдан орточо Европада бул көрсөткүчтөр 10.000 литрге чыккан. Алдыңкы мамлекеттерде 11.000 литрден ашып кеткен. Карасаңыздар, бизде ушу тилекке каршы бүгүнкү алдыңкы мамлекеттерге караганда уйларыбыздын сүттүүлүгү 4-5 эсе, кээ бир жерде 6 эсе дагы төмөн болуп жатпайбы? Мына ушул багытта карап көрсөк, өндүрүлгөн чийки зат, сүттүн чийки зат катары карасак, кайра иштетүү көлөмү аз. Ошол эле мезгилде тойтка болгон жүк жана жайыттарга болгон жүк келтирүү тиги малдардын сапаты начар болгондугуна байланыштуу жайыттарга да чоңураак күч келип жатат. Ошон үчүн бул багытта биздин кой майда малдарда да, ушу койдо да, кой эчкиде дагы жана ирим yüzdүү малда дагы ушул багытта бир топ иштер абдан аткарылып атат бүгүн. Аскар мырза, дыйкандар ушул эмне үчүн жаңы технологияларды, ушундай бир жаңычылыктарды колдонушу керек? Эмне үчүн бул маанилүү? Кандай көйгөйлөрдү чечет? Бардык жаңы технологиялар ар бир айыл чарба продукциясы болобу, башка продукция болобу, өзүнө турган нарыкты төмөндөтүүгө алып келет. Биринчиси. Экинчиси, ошол мисалы үчүн ошол багыттагы жүргүзүлүп аткан бизнестеги адамдын кол менен жасай турган иштерин азайтат. Адамга жеңилдик алып келет. Бүгүнкү күндө көп технологиялар
вообще адамды аралашуусунан тышкары жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Бүгүн айыл чарба жерлерин айдоого дагы тракториси жок чыгып калган талаага. Комбайнеры жок, эгиндерди чаап жыйнап калган азыр дүйнө жүзүнө алдыңкы технологиялар бар. Сугаттарда дагы сугат системалары адамды аралашпай туруп ишке алып барганга жетишип атат. Көрдүңүздөрбү, келечек каякта? Келечек алдыңкы заманбап технологияларда. То есть биздин ата бабаларыбыздай кетмен көтөрүп алып барып сугарбашыбыз керек. Күрөк менен жер казып аны тырмап эгин сеппешибиз керек. Анын баары көчөкүгүнө өтүп кеткен. Бүгүнкү заманбап технологиялар биринчиден адамдын ден соолугун сактайт, түздөн түз караганда. Экинчиден өндүргөн продукциянын сапаты, көлөмү жана өзүнө турган нарк негизги көрсөткүчтөр. Анан бул өндүрүлгөн продукция өзү сапаттуу болгондугуна байланыштуу адам баласынын баягы пайдаланган адам баласына ден соолугуна да абдан көп таасир тийгизет. Оң жагында кардарлардын ден соолугун сак болушуна алып келет да. 2023 ушул жаңы технологияларды колдонуу менен айыл чарбадагы киреше кандай болуп жатат, өзгөрүү, жетишкендик? Бир көрсөткүчтөрдү айтсак болот да. Мисалы үчүн биз 22-жылдагы өзүбүздө өндүргөн продукциянын, мал чарба продукциясынын экспортун 300%га көтөрдүк. Бул эмнени айтат? Кыргызстандагы өндүрүлгөн мал чарба продукциясы, анын ичинде балык продукциясы дагы бар, эт дагы бар, сүт дагы бар. Ушулар өзүнүн сапаты менен, өзүнүн даамы менен биздин кошуна жана алыскы мамлекеттерде суроо талаптарга ээ боло баштады. Биздин балды да тааныды, биздин балыкты да таанышты, биздин сүт, этти да таанып атат. Эми быйылкы жылда биз ошол эле багыт иш алып барабыз деп аракет кылып жатабыз. Албетте, биринчиси биз өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Чоң ийгиликтер болду 2022-де, 23-тө дагы биз өзүбүздөгү биринчиден Кыргызстандын ички базарындагы азык-түлүктү физикалык камсыздоо буга жетишип атабыз. Экинчиси баасынын туруктуу болушуна. Бүгүнкү айтып коюшум керек, биз кошуна мамлекеттердин базарындагы болгон азык-түлүктүн бааларына караганда дээрлик Кыргызстанда негизги азык-түлүктүн түрлөрүнүн баалары төмөн. Буну биз дээрлик күнүгө деп атабыз. Бул жагында дагы эмнени айткым келет? Биз кылынган биздин дыйкандар менен чогуу жасаган аракеттерибиз, ишкерлер менен чогуу жасаган аракеттерибиз ушундай коопсуздукка алып келип атат буюрса. Мына карап көрсөңүз, биз мисалы үчүн былтыркы жылы өзүбүз кант менен камсыз кылууну, өзүбүздө өндүрүлгөн кант менен камсыз кылууну 20%га жакын көтөрдүк. Ал 9000 гектар эгилген былтыр. Мына биз быйыл ошол көрсөткүчтү 15 000 гектарга чыгарып атабыз. Эгерде баардыгы жакшы болсо, буюрса биз быйыл бир 85-90% өзүбүздүн кумшекер менен кант менен камсыз кылабыз. Жана ошондой эле сүт маселеси, эт маселеси, жашылча жемиштер маселелери боюнча дагы айыл чарба министрлигинин алып барып аткан саясаты, Кудайым буюрса, быйылкы жылда да чоң ийгиликтерге алып келет. Ушул технология деп сүйлөп атпайбызбы? Жаңычылыктар депчи. Кыргызстандын ушул айыл чарбасынын биз дүйнөлүк тенденцияга дагы бир атаандаштыкка туруштук бериш үчүн мындай санариптик келечеги кандай болот? Сиз кандай көрөсүз? Ансыз өнүгүү дээрлик мындай бир жетишерлик деңгээлде болбойт деп айтсам болот. Буну жумшартып айтканда, болсо абдан оор болот. Мына биз бүгүнкү күндө санариптештирүүдөгү кылган аракетибиз биз болгон Кыргызстандагы өзүбүздүн жер фондубуздун баарын санариптештирип алдык. Биз өзүбүздүн суу фондубузду да тактап чыктык. Ошентип санариптештирип. Үчүнчүсү Токой фондубузду да. Эми бул эмнеге жасалып атат? Бунун баардыгы эртеңки күндө ушул айыл чарбасы менен алектенген биздин дыйкандар реалдуу убакта биринчиден өзүнө айыл чарбалык кызматтарды ала алат. Баягы бирдиктүү терезеден. Биринчиси, экинчиси маалымат ала алат. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күндөгү спутниктердин жардамы менен кай жердеги айыл чарба өсүмдүгү эмнеге муктаж болуп аткандыгын
көрүп алууга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошолорду киргизүүгө өзүбүздү өздөштүрүп киргизүүгө аракет кылып атабыз. Бунусуз эгерде бул болсо, албетте көп чыгымдар азайып, биздин дыйкандарыбыз өзүнүн айыл чарба өсүмдүгүнүн кайсыл талаасында кандай муктаждык бар, кандай минералдык же болбосо органикалык жер семирткичтер же болбосо өсүмдүктөрдү коргоо жүргүзүү иштерин өздөрү чечип, тез арада мындай бир чечим кабыл ала алат. Бул албетте биринчи түшүмдүүлүккө, экинчиси сапатка түздөн түз таасири бар. Ушуга улай эле ошол баягы күнөз каналар боюнча акылдуу күнөз каналар деген бар болчу, акылдуу фермер, GPS системасы ушул сыяктуу технологиялар бизде колдонулуп атабы бүгүнкү күндө? Ооба. Бизде мисалы үчүн күнөз каналар баягы биздин жөнөкөй күнөз каналар дагы бар. Заманбап күнөз каналары бар, анан акылдуу күнөз каналары дагы бар. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн жылда урматтуу президентибиз да барып ошол жерде көрүп, сиздер дагы күбө болдуңуздар. Мына ошондой акылдуу күнөз каналар бар. 1 гектар, 2-5 гектарга чейинки күнөз каналарда дээрлик операторлор гана жүрөт да, 1-2-5ке чейин адам жүрөт. Алардын өндүрүлгөн продукциялары миллиондогон сомдор менен эсептелет. Ушундай бул дагы алдыңкы технологиялар бүгүнкү күндөгү. Себеби ошол жерде сапаттуу айыл чарба продукциясын өндүрүп алуу же болбосо ошол жемиштерди, мөмөлөрдү өстүрүү, жашылча жемиш өстүрүү мына мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде тыштагы температурага көз карандысыз, тыштагы аба ырайынын ар кандай өзгөрүүлөрүнө көз каранды болбой эле стабилдүү, жакшы түшүмдөр өндүрүлүп атат, сапаттуу дагы. Мына булар биздин Кыргызстанда күнөз каналарды уюштуруу, аларды көбөйтүү дагы жетишерлик деңгээлде жүрүп атпаса дагы аракеттер абдан көп. Албетте бул жерде базардагы баалардын дагы түздөн түз таасири бар. Өзүңүздөр билесиздер, биздин кошуна мамлекеттерден Өзбекстанда дагы булар абдан чоң колдоого алынып, бир топ мамлекет тарабынан дагы базардагы баалардын жогорулугу менен дагы, то есть төмөндүгү менен мындай мүмкүнчүлүктөр кенен да. Бирок бул багытта биз дагы бүгүнкү күндө эми калышпай атабыз десем деп айтпасам дагы аракеттер абдан чоң. Аскар мырза, сиз ушул айыл чарба тармагын жетектеген адам катары да ошол бизди көрө турган дыйкандарга, өндүрүшчүлөргө же бир ишкерлерге болсун, ошол жаштарга болсун эмне кеңеш бересиз? Мисалы, нелерди билиш керек? Мисалы, биз буга чейин айтып кеткен ушу көлөмдү көбөйтүш үчүн, бир кайсы бир көйгөйлөрдү чечиш үчүн, бир даяр болуш үчүн, сапатка чыгыш үчүн нелерди эске алыш керек? Биринчи билим болуш керек. Мен ойлойм, кайсыл гана иш болбосун, албетте билим болуш керек жетишерлик деңгээлде. Айыл чарба өндүрүшүндө дагы эң биринчи катарда бул ошол тармактык билим керек. Ал мал чарбасы болобу, дыйканчылык болобу, айырмасы жок. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндөгү заманбап технологияларды өздөштүрүп, ошону пайдалана билиш керек. Экинчиси. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндөгү ошол дүйнө жүзүндөгү болуп аткан алдыңкы тенденцияларды, өзгөрүүлөрдү тез кабыл алып, ошолорго адапташыш керек да. Антпесе бүгүнкү күндөгү тез өнүгүп аткан экономикага жана тез өнүгүп аткан базар саясатына мындай туруштук берип, ошондо баягы ишенимдүү деңиз кайыгы болуп сүзүш кыйын да. Негизи бүгүнкү күндүн талабы, тенденция ушул айыл чарба тармагында өнүгүү болуп атпайбы? Биз дагы ошого маани берип, ошону өнүктүргөнгө маани беришибиз керек го. Дүйнөлүк тенденцияда да ушундай болуп атабы? Айыл чарба тармагына өзгөчө маани берилип атат да. Эмне үчүн ушундай болуп атат Бахар? Себеби баардык багыттардан дагы, баардык муктаждыктардан дагы азык түлүк муктаждыгы биринчи катарга чыгып атат. Туурабы? Бүгүнкү күндөгү кандай гана кризистер болбосун, бирок азык түлүк кризиси болбош керек. Ошон үчүн дүйнөнүн баардык мамлекеттери, кандай гана мамлекет болбосун, баардыгында биринчи иретте азык түлүк коопсуздугу. Ал эми азык түлүк коопсуздугу бул ошол көлөм, сапат, баасында. Биздин ошол мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы дыйкандарыбызга агроэнергия комплексинин ошол өкүлдөрүнө айтар элем, анан
биздин аял жолдошторго, жаштарга айтар элем, ушул бүгүнкү күндөгү жаңы заманбап технологияларды тартынбай пайдаланып өздөштүрүшүбүз керек. Албетте ал бүгүн кымбат болуп сезилиши мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндөгү салынган ашыкча балким 1 сом, эртеңки күндө ондогон сом таза киреш алып келерин биз билишибиз керек. Ошон үчүн жана мен айтып аткан билим. Ошондуктан өзгөчө жаштарга билим алуудан тартынбаш керек. Эч качан эрте эмес, анан эч качан кеч эмес. Бул айыл чарбасы, айыл чарбасында жаштык чектөө да жок. Туурабы? Мына ошондуктан мен сунуш берет элем, каалар элем. Ошентип биринчи иретте билим, экинчиси жанакыл жаңы технологияларды өздөштүрүү билүү. Аялдар жөнүндө да өзгөчө ушул кайсы нишалар бар, кайсы тармактар бар, эмне иш кылса болот? Мисалы айыл жергесинде болсун, өзүнүн жери бир кичинекей чакан жери бар, бирок эмне иш кылса болот? Мындай баштай берсе болобу? Ал үчүн же чоң көлөмдүү бир каражат керекпи? Мына 2021-жылдын декабрында мен ушу демил келип Кыргызстандын айыл чарбасындагы ишкер аялдарды областтар боюнча барып жеринде уюштуруп кезигип мындай талкууларды жүргүздүк да. Бүгүнкү күндө аял жолдоштор каякта иш кылбайт. Барлык багытта иш кылат. Ошон үчүн айыл чарбасында да. Бүгүн 50дөн ашык мындай орто жана чоң ишканаларда жетекчи аялдар. Бул чоң көрсөткүч. Анан эми аялдарды чектеп бул жакта иш кылса болот, бул жакта болбойт дегенден алысмын. Бирок карап көрсөңүз бахар, айылда эртең менен эрте туруп ишкерлик кылган ким? Айында да уйду саайт, сүт тартат, болбосо талаачылыкка чыгат, башка иштерин кылат. Бирок айыл чарбасындагы негизги орун бүгүнкү күндө да ошол биздин аял жолдоштордо. Кыймылдаткыч күч. Ооба. Бирок ошол эле убакта жанакыл кылган аракеттердин майнабы көбүрөөк болуш үчүн, мисалы үчүн сүт менен алектенген аял жолдошторго айтар элем. Тартынбай жанакыл аз эле сүт берген уйларды сатып, алардын ордуна саны аз болсо дагы, бирок продуктивдүүлүгү жогору болгон малдарды алыш керек. Мейли эт багытында болсун, мейли сүт багытында болсун. Кылган эмгегибиздин майнабы эселеп көбөйөт. Тартынбаш керек. Жаңылыктардан тартынбай, кайра ушул жакты көздөй жүткүнүп алдыга барыш керек. Биз ушинтип эле иштеп келгенбиз дегенден кетиш керек, арылыш керек. Албетте, мен ата-бабамдан бери ушинтип келатабыз деген чоң жаңылыштык. Ата-бабаларыбыз ушул жок болгон үчүн ушинтип келген. Сунуш болгон эмес. Ал убакта азыркындай трактор, комбайндар болгон эмес, азыркындай технология болгон эмес, азыркындай күнүнө 50-60 литрге чейин сүт берген уйлар болгон эмес ал убакта. Мына азыр бар да ошонун бар. Только ошону алыш керек, тартынбаш керек. Мен ушуну дагы бир жолу белгилеп койгум келет. Эгерде ийгиликтүү ишкер болгубуз келсе, айыл чарбасында жаңылыкка умтулуш керек. Жүткүнүп ошо алдыга жылыш керек. И ошол биринчиден ошондой кылыш керек. Экинчиден капталдан туруп сын айтпай, андан көрө ушу процессте болуш керек да. Айыл чарба министрлигине мына мага министр катары мен дайыма мындай байланыштамын. Айтып, урматтуу министр, мына могул жагыңыздагы кемчиликтер болуп атат. Келиңиз чогуу оңдойлу. Оңдой турган жолун биз момундай көрүп атабыз. Деш керек. Анан капталдан туруп эле сын айтып эле анан айта берсе андан эчтеке өзгөрбөйт. Туурабы? Министр жалгыз. Айыл чарбасындагы кызматкерлер да канча көп эмес. Бирок биз жана 450 миң дыйкан менен кол кармашып алып алдыга бассак элестетесизби кандай өзгөрүүлөр болот. Мына мен биздин дыйкандарды ошого чакырат элем. Көйгөй абдан көп. Чечүүгө мүмкүнчүлүктөр да абдан чоң. Бирок ошол эле мезгилде чогуу чечишибиз керек. Эгерде биз ошондой кыла турган болсок, биринчиден жаштарыбыз дагы тез бутуна туруп, баары ушул айыл чарбасы менен алектенбей, айыл чарбасынын өндүрүшүндөгү жанакыл жаңылыктардын аркасы менен аз эле жигит кыздар чоң көлөмдө өндүрөт. Аз эле аял жолдоштор чоң бизнес кылышат. Калгандар башка экономиканын башка багытында иштейт. Мына ошентип анан чогуу көтөргөн жүк жеңил дегендей чогуу баскан
шамалга да туруштук бергенге оңоюраак болот. А сиздин байкооңуз боюнча бүгүнкү күндө ошол сиз айткан жаңычылыктарга, өзгөрүүлөргө дыйкандар өздөрү канчалык кызыктар болуп атат? Бир мындай биригип чогуу иштегенге мисалы. Өзгөрүү абдан эле чоң байкалып атат да. Элдер түшүндү. Кичинекей жердеги кылган аракеттеринин кирешеси аз экен. Биригүү керек экенин түшүнүп, мына кооперативдер абдан көп түзүлүп атат. Бирикмелер, биригүүлөр көп болуп атат. Биринчиси. Анан эми бүгүнкү күндөгү илимдин, техниканын жетишкендиктерин өзүнүн өндүрүшүндө пайдаланбаса, бул конкуренттик боло албасына дагы биздин кыргызстандык фермерлер түшүндү. Мындай бүгүнкү күндөгү суроо талапты кээ бир багыттарда биз камсыз кыла албай да жатабыз. Албетте бул убактылуу кыйынчылыктар. Бирок мен айтып койгум келет азыркы сиздин сурооңузга. Бизде кыргызстандык фермерлер өтө креативдүү. Буну айтып коюшум керек. Анда сиздин кайрылууңузга кезек берели. Дыйкандарга болсун, жаштарга болсун, аялдарга болсун, кандай айта турган сөзүңүз бар? Жалпы кыргызстандык дыйкан фермерлерге кайрылат элем. Албетте биз тандап алган тармак, биз тандап алган ишкерлик бул оңойлордон эмес. Бирок биз бүгүнкү күндөгү жасап аткан ишибиз абдан адал. Биз тамак аш коопсуздугун камсыз кылып тамак аш өндүрөбүз. Адамдын муктаждыгын камсыздап атпайбы? Мына көрдүңүзбү? Эң адал бизнестердин биринчи сабында турат деп айтсам болот. Мына ошолорду өндүрүүдө мен дагы бир жолу айтып койгум келет. Чогуу басышыбыз керек, урматтуу дыйкандарыбыз, урматтуу фермерлер. Мен дайыма эле айтып келем, азыр да айткым келет. Чогулуп көтөргөн жүк жеңил, чогулуп баскан шамалга туруштук берүү да оңоюраак болот. Ошондуктан мен баарыңарды чакырам, биздин айыл чарба министрлиги менен мен менен чогуу бул багытты чоң өзгөрүштөргө алып барганга чогуу кол кармашып алып басалы. Бүгүн биз сиздер менен ыйык Рамазан айында кезигип атабыз. Жалпы кыргызстандыктарга аманчылык, ийгилик каалайм. Орозо туткандардын орозосун Алла Таала кабыл кылган болсун. Жана күнүгө кылынып аткан тилектер, кылынып аткан дуаларды Алла Таала кабыл кылсын. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук каалайм. Убактыңызды бөлүп, атайын келип бергениңиз үчүн, кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды айтып бергениңиз үчүн биз дагы сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында чыгып жаткан Агроайым подкастын көрдүңүздөр. Аны мен Бахар Хакимова алып бардым. Аман туруңуздар.